Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычты мизинде өлгөндөн артыгы эмне бар эле? Кыргыз эли нечен кылымдар бою миңдеген душмандарга туруштук берип, Манас атабыздын доорунан тарта өз мамлекетин жоготпой келе жатат. Өзүбүздүн мамлекетибизди куруу үчүн элибиз канчалаган өмүрүн курмандыкка чалып, кыргыз атын сактап келген. Кыргызды эзелтеден кыргыз гана башкарып, жерин эч кимге берген эмес. Бүгүн дагы кыргыз эли өз келечеги үчүн, кыргыз атын дагы кылымдар бою сактоо үчүн татыктуу башчы шайлоо мезгилинде турат. А жолку аттангандардын арасында кыргызга жан тартпаган, өз канын гана ойлогон шектүү адамдардын бар экендиги бизди өкүндүрөт. Алардын бири Өмүрбек Бабанов. Негизи Бабановдун өздүгү тууралуу эл арасында күмөнөлөр көп. Апам түрк улутунан болот. Менин апам 1941 жылы Сталин репрессивдеп үй бүлөсүн жанагы кой салган малдай кылып жүктөп туруп, кичинекей 4 жашар кезинде мындай Кыргызстанга жөнөтүп жибергенде, Батумиден көчүрүп жөнөтүп берген. Ошондой эле анын таластагы өзү туулуп өскөн кара бууралык жердештери анын кичинесинен тарта эле Күрт улутундагы балдар менен чоңойгонун айтып келишет. Bayram günü derler alem eklenir. Sen bizim yaylaya gel başım için. Бабанов азыркы убакка чейин күрттөр менен жакшы мамиледе болуп, аларга колдоо көрсөтүп келе жатат. Бирок бизди тынчсыздандырганы бул маселе эмес. Баарыбыз билгендей эле, ким президент болбосун, аялын угуп, алар көп нерсеге таасир этери белгилүү. Өмүрбек Бабановдун азыркы учурда жашап жаткан аялы белгилүү мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин карындаштары болуп, Чечен улутундагы Аминат Кривцова. Аминат Кривцова анын экинчи аялы болуп эсептелет. Биринчи аялы Рита Бирбаева менен бизнес тууралуу эле сүйлөшүп байланышып, көп жылдан бери Аминат Кривцова менен жашап, экөөнүн ортосунда бир кызы бар. Аминат Кривцова азыркы учурда АКБ Кыргызстан банкын башкарып келет. Бабановдун президенттик шайлоодо өтүп чыгышына жашуун кайнагасы Азиз Батукаев активдүү колдоо көрсөтүүдө. Эгер Бабанов шайлоодон жеңип чыкса, Азиз Батукаев жана башка Кыргызстандагы чечендер көп нерсени үмүт кылышууда. Аминат Кривцова АКБ Кыргызстан банкын башкаруудан сырткары Бабановдун шайлоо процессине өз салымын кошуп, социалдык тармактар аркылуу үгүт иштерин кызуу жүргүзүүдө. Экинчи аялы чечендердин келечеги үчүн Бабановду президенттикке өткөрүүнү көздөп жатса, биринчи аялы Рита Бирбаева Кыргызстандагы казактардын бизнесин өнүктүрүү менен алек. Себеби Рита Бирбаеванын улуту казак жана Кыргызстанга Бабановго тийгенден кийин гана көчүп келген. Буга чейин көбүнчө Казакстанда жашап келген. Рита Бирбаева Кыргызстанга Казакстандан келген un, май жана башка күндүк керектелүүчү товарларды көзөмөлдөп, жылына миллиондогон кирешет алат. Өзүңүздөр билгендей, жакында эле Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна дыйкандарга делген кредиттен $17 миллион алып, Азия Мол аттуу соода борборун ачты. Бирок мага менин тууганым акылдашууга келишти. Бул жерге мындай кыргызско-российский фондго кайрылсак болобу дейт. Мен айттым, конечно, кайрылгыла болот дедим. Эмне кайрылса болбойт? Эмнеге кредит алса болбойт? Урматтуу кыргызстандыктар, президент болом деген Өмүрбек Бабановдун биринчи аялы казак болсо, экинчиси чечен болсо, апасы күрт болсо, кыргызга жан тартабы? Бизге чечен менен казакты ойлогон эмес, кыргызды ойлогон президент керек. Сондуктан менин ойлойтуным, бул шайлоодо кимге кыргыз калкка сеним көрсөтсө,
Сол бұрынғыдай онымен де жұмыс істейміз. Ошо эл менен жолукканда да мунун баарын даңазалап айтып атабыз. Өзгөчө Казакстандын жетишкендиктерин, Казакстан эгемендүүлүккө ээ болуп, улуу Астана деген борборун урган, биз сыймык таанып айтып атабыз. Алыска барбай, мынакей 1,5 саат самолет менен учат экенсиңер Бишкектен, Астанадан барып көргүлөчү. Кыргыз жигит каны аралашкан, түрктөн балким урттан жалгашкан, Айдар менен жүргөн бизнес-террорист, Өмүрбек Бабанов накта аферист, Өмүрбек Бабанов накта аферист. 10 жылдык мөөнөттө ипотекалык кредитти 9%дан беребиз деп атабыз. Жоготууларды 3 эсеге азайтып туруп, 15 миллиардтагы жана капитальный вложенияларды, уурулуктарды колго чабып туруп, энергетиканы элибизге өз баасынан беребиз деп атабыз. Биз ал акчаны түзмө-түз элибизге беребиз 7%дан. Ошол убадалардын эң негизгилери 7% менен элге кредит берем. Ошол берген убадалар какта кетти. Түзмө-түз элибизге беребиз 7%дан. Өкмөттө ол иштедиңиз. Бир убадаларыңыздын бирин аткарганыңызды айтып бересизби? Биз айтып атабыз, жаштарга жаңы үй курганга биз ипотекалык кредит беребиз деп атабыз. 9%дан. Өкмөт бул ишти жазабаса эмнени жазаш керек? Өмүрбек Бабанов накта аферист. Өмүрбек Бабанов 8 киши золотой бир коло салмагандар бар. 500-600 миң долларга ошол сатып берген. Өмүрбек уят кой. Таластар 30 миңден ашык коло салдык. Мен айттым, Өмүрбек кел, таластар ыраазычылык кылып, бир томография кылып коелу. Тараска десе. Зака кайчы. Аксакалдарга чай берип койчу шалдарың. Лучше адресин иштешсе болот. Мына биздин Өмүрбектин патриоттук сезими, таласты сүйгөн. Президенттин шайлоодон мурда ата тегин карап добуш берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Себеби Бабанов Кыргызстандын жана кыргыздардын келечегин ойлобойт. Анткени аны кыргыздар менен байланыштырган ыйык эч нерсе жок. Себеби дүйнөдө эки элдин улуту апасы жагынан уланат. Бул еврейлерди жана күрттөрдү гана. Бабановдун апасы күрт болгондуктан күрттөрдүн салты боюнча Бабановдун улуту дагы күрт болуп эсептелинет. Күрттөрдүн эч качан өзүнүн жери жана мамлекети болгон эмес. Эгер Бабанов жеңип калса, Кыргызстан биринчи ирет күрттөрдүн мамлекетине айланып калышы мүмкүн. Кылымдар бою ата бабабыз түзгөн мамлекетти башка улуттарга алдырып жибербейли. Кыргыздын оол кыздары ата салтын, эне наркын эч качан унутта калтырбагыла. Бул баа жеткис байлыкты көздүн карегиндей сактап, өз балдарыңарга аскектеп өткөрүп бергиле. Ата бабанын акылмандыгы, көсөмдүгү ар убакта урпактарга таянар тоо болуп келген. Ата салтын сактасаңар, эч убакта кор болбойсуңар.